1963 Франция өлкөсүнүн борбору Париж шаары. 3 уул 2 кыздын апасы Эстер Перездин дагы боюнда бар экендигин көрөбүз. Ал буга чейин 5 төрөгөндүктөн тажрыйбасы өтө кенен аял эле. Ошондуктан Эстер толгото баштаган мезгилде шашпай балдарын кошунасына дайындап, аларды мектепке кетирип коюп, анан өзү шашпай төрөт үйүнө кетет. Каарманыбыз коомдук унаада бара жатып эле толготуп төрөт үйүнө барганда дароо эле төрөп, бирок өкүнүчтүүсү бул жолу жаңы төрөлгөн баласынын оң буту кыйшак экендиги билинет. Үй бүлө жаңы төрөлгөн баласына Роналд деген ат коюп, анын бутуна 3 жолу операция жасап, бирок андан деле тыянак чыкпай баласынын буту кыйшак бойдон кала берет. Дарыгерлер Эстерге эми балаңыз баса албайт, анын бутуна ортез салыш керек. Басканга аракет кыла турган болсо буту такыр иштебей майып болуп калышы мүмкүн. Тагдырга моюн сунуңуздар десе, бул нерсени Эстер такыр кабыл алгысы келген жок. Анткени ал баласынын бир жери кем болуп, элдин артта чоңоюшун каалаган эмес эле. Ошондуктан ар кайсы дарыгерлердин түрүнө барып, бирок бирөөсү дагы ага жардам бере албай. Роналд чоңоюп 5-6 чыкканга чейин Эстер талыкпай кайда барбасын аны көтөрүп алып, дарыгерлерден үмүтү үзүлбөй дагы деле алып бара берет. Бирок акыр аягы Эстер дарыгерлерден пайда жок экендигин түшүнүп, күн сайын Кудайга сыйынып, түнү сыйынып баламдын буту айыгып кетсин деп, эртең менен баласынын бутун ачып айыктуу экен деп карап койчу. Нет, я не жду чудес. Нет, не жду. Посмотрю просто так. Бул убакта Роналд чоңоюп, ал мектепке барыш керек болуп, мугалимдер үйүнө чейин келишип, балаңыздын бутуна ортез салышыңыз керек, аны мектепке бербесеңиз болбойт. Бул ата эне катары сиздин жоопкерчилигиңизде, болбосо мыйзамдын алдында жооп берип каласыз. Эмне үчүн балаңызды үйдө камап олтурасыз десе, Эстердин жини келип, менин балам качан гана өзү баса алганда мектепке барат, мен анын бутуна ортез салбаймын. Өз баламды кантип чоңойтушту мага үйрөтпөгүлөчү деп келген аялды урушуп коет. Бирок Эстер канчалык баласынын басып кетүүсүнө үмүт кылбасын. Күйөөсү Маклов баласынын басып кетишине көзү деле жетпейт болчу. Ошондуктан ал баласын көтөрүп барып, бутуна ортез жасатууга буйрутма берип келет. Эстер болсо дагы деле изилдөөсүн токтотпой, бир күнү бир тууган инисинен Верджи Буш деген адам тууралуу угат. Такталбаган маалыматтар боюнча буга чейин ал адам так эле Роналдга окшоп төрөлгөн кыздын бутун айыктырган экен. Ошондуктан каарманыбыз дароо эле баласын көтөрүп алып Верджи Буштун үйүнө барды. Өкүнүчтүүсү, ал адамдын аялы чыгып күйөөм өтүп кетти деп айтса, каарманыбыздын үмүтү үзүлүп, акыркы үмүт менен ал жерге келсе, ал адамдын дагы өтүп кеткендигин угуп ыйлап олтуруп калат. Муну көргөн Верджи Буштун аялы каарманыбызга боороруп, менин күйөөм чындыгында дарыгер эмес болчу. Бирок ал элдик ыкмалар менен адамдарды даарылаганга жөндөмү бар эле. Макул, мен сиздерге жардам бергенге аракет кылып көрөйүн деп каарманыбызга айтат. Бирок ошол эле күнү бир тоскоолдук пайда болуп, буга чейин Роландды окутуш керек деген аял тартип сакчылар менен келиптир. Анткени ал өлкөнүн мыйзамы боюнча үйдө ата эне баласын окутпай турган болсо, мамлекет баланы алып өзү окутканга укугу бар экен. Мындай жагдайга түшкөн Эстер көз айнекчен Флюри айымдан суранып, менде акыркы мүмкүнчүлүк пайда болду, сураныч, мага убакыт бериңиз. Мен баламды жаңы ыкма менен дарылап баштай турган болуп жатам десе, Флюри айым каарманыбызга боороруп, эгер ага китеп окуганды үйрөтө турган болсоңуз макулбуз. Болбосо баланы алып кетебиз десе, Эстер дароо эле макулдугун берип Роландды алып калат. Көрсө, Верджи Буш өлгөнгө чейин бутунда мүчүлүштүгү бар балдарды дарылаш үчүн атайын шайман жасаптыр. Аялы Верджи Бушка жардам берип жүргөндүктөн анын бардыгын билчү. Ошондуктан үй бүлө Роландга атайын жайрасташып, керебеттин алдына сыналгыны коюп, жанагы шайманды бутуна кийгизет. Бул жылдар 1969 эле. Роланд керебеттен турбай эртеден кечке сыналгы көрүп, бирок кээ бир учурда жадап кетип, апасы жок мезгилде керебеттен кача баштайт. Анда Эстер баласынын кечке жатуудан зеригип жаткандыгын түшүнүп, ал жакшы көргөн обондорду коюп берип, ошол мезгилдеги таанымал ырчы Сильвия Вартандын ырын кое турган болуп калышат. Анткени Роланд сыналгы көрүп жатып Сильвиянын ырларын угуп, ырчыны жакшы көрүп, ар бир ырын кунт коюп уга турган болуп калат. Бирок эми алдыдагы маселе Роландга окуганды үйрөтүш керек болот. Кызыгы, Роланд өзү окуганды үйрөнгүсү келбей, сабакка такыр кызыкпагандыгы билинет. Ошондуктан каармандарыбыз үчүн бул нерсе баш катырма маселе болду. Не понимаю, почему Роланду неинтересно читать. Зараза сказала, он должен уметь. Үй бүлө ойлонуп олтуруп, Роландга окутууну үйрөтүү милдети бир тууган агасы Жакка түшүп, агасы Жак каарманыбызга окуганды бат эле үйрөтөт. Анткени ал инисине жакшы көргөн ырчысы Сильвиянын ырларын жаттатып, аны жаттоо үчүн окуганды билиш керек деп Роланд окуганды үйрөнүп алды. Бир күнү Флюри айым текшергени келип, Роланд китепти шатыратып окуп берип, текшерүүдөн өтүп каарманыбыздын бутун түздөө иш чарасы улана берет. Ошондой күндөрдүн биринде бир туугандардын бардыгы мектептен келсе, Роланд алардын алдына чыгып басып берет. Арадан канча убакыт өттү белгисиз, каарманыбыздын буту толугу менен түздөлүп, Верджи Буштун аялынын жардамы менен каарманыбыз кадимкидей жашоого кайтат.
Убакыттын өтүшү менен Роланд көчөгө чыгып басып, аны көргөндөрдүн оозу ачылып, айрыкча буга чейин Эстерге ишенбеген жер жемиш саткан кошунасы көрүп эмне дешин билбей калат. Ошентип дени сак балдардын катарына кошулган каарманыбызды апасы бир күнү мектепке жөнөтүп, Эстер баласынын басып кеткендигине кубанып, бирок ал нерсеге ынанбай балетке берип коюптур. Жакында эле басканда үйрөнгөн Рональдга балетти билиш кыйынчылыкка туруп, секирген учурда жыгылып кетсе, мугалими анын бутунда мүчүлүштүк бар экендигин билип, сен балетке жарабайсың, менин убактымды албаганың деп урушуп коет. Бирок буну билген Эстер мугалими менен урушуп, менин баламды кемсинтпегениң деп тилдеп, эртеси күнү мугалимине шириндиктерди алып келип берип, кайрадан эле баласын катарга кошуп коет. От этой женщины тебе не сбежать. Бул окуялардан көп өтпөй эле каарманыбыздын үй бүлөсүнө өтө жагымдуу жаңылык келди. Көрсө буга чейин Роланддын окуусун көзөмөлдөп жаткан Флори айым Эстер талыкпаган аракети менен баласын бастырып жиберген эмгегин мамлекет башчыларына жеткириптир. Ошондуктан өлкө тарабынан Эстерге баатыр деген сыйлык берилмей болуп, каарманыбыз өзү үй бүлөсү менен Мароккодон келген мигрант болгондуктан мындай келгендердин арасынан дээрлик биринчилерден болуп мамлекет тарабынан сыйлык алат. Ошентип окуя уланып, Роланд чоңоюп жигитке айлана баштап, балеттен сырткары актерлукту дагы үйрөнүп жада калса сыналга чейин чыгып, ар кайсы ырчылардын клиптерине тартылып, бир күнү өзү жакшы көргөн ырчы Сильвия Вартанды жанынан көрөт. Каарманыбыз Сильвияны көрүп өтө катуу толкунданып, ошол жерде заарасын дагы кармай албай калат. Бирок күндөрдүн биринде Эстер тасма аткаруучулар өтө кембагал жашайт экендигин билип, баласын ал тармактан алып кетип, андан көрө юрист болгонуң деп юристтик окууга тапшыртат. Ошентип каарманыбыз 27-ге чыгып, дагы деле юристтик окууда окуп жүргөн. Бул убакта агалары, эжелери бардыгы өзүнчө үй жайлуу болушуп, Роланд өзү эле ата энеси менен калып, апасы дагы деле 27-ге чыккан баласын кичинекей баладай карап, кийим кечесин ырастап окууга узатып койчу. Роналд өзү менен бирге окуган Леди деген кыз менен таанышып, аны бир көргөндө эле жакшы көрүп калып, Лидиге дагы Роналд жагып, экөөнүн ортосунда жылуу мамиле пайда болот. Бирок бир күнү Лиди Роналддын бутун көрүп калды. Каарманыбыздын бутунда эч кандай маселе жок болгондугу менен оң буту сол бутуна караганда бир аз ничке болчу. Бирок Лидиге бул нерсе эч кандай тоскоол болбогондугун айтып, экөө үйлөнүшүп, үйлөнгөндөн кийин эле аялы менен апасынын ортосунда маселе жарала баштайт. Анткени Роналд бул убакта чоң эле кишиге айланып, аялынын боюнда болгондугуна карабай, апасы аны дагы деле жаш баладай көрүп, үйүнө бат-баттан чакырып тамактандырып, Роналд курсагы ток болгондуктан кээ бир учурда аялы жасаган тамакты жебей, күйөөсүн кайненесинен кызганып, сен эмнеге апаңдын үйүнө барып тамак жеп келип жатасың? Мен сенин аялыңмын го, үйгө келип тамактанбайсыңбы деп ортодо түшүнбөстүк дагы пайда боло баштайт. Бирок Рональд аялы менен апасынын ортосунда көпүрө болуп, мамилелерди бузбай, жашоо өз агымы менен жүрүп, арадан көп убакыт өтүп каарманыбыз 3 балалуу болот. Рональддын бул убакта юристтик иши жакшы киреше алып келип, ал өзүнчө кеңсе ачып, апасы келип баласынын кеңсеси чоң жана ичинде жумушчулары көп экендигин көрүп, баласынын жасап жаткан иштерине аябай эле сыймыктанат. Бирок жашоо ар дайым эле жакшылык менен коштоло берген жок. Бир күнү Лидинин ичинде шишик пайда болуп, рак оорусуна чалдыккандыгы билинип, аны дарылоонун жолу табылбай, Лиди бул дүйнө менен кош айтышат. Ошентип Рональд 3 баласын карап, өзү жалгыз калды. Ошол убакта каарманыбыз балдарынын таянганы жалгыз гана өзү экендигин түшүнүп, жашоодо атасына балдарынын бактылуулугу кандай орунда экендигин билип, дароо эле атасына коңгуроо кылат. Анткени каарманыбыз ушул убакка чейин апасы менен гана болуп, атасына такыр эле маани бербей калыптыр. Ошондуктан бул жолу каарманыбыз атасын өзүнчө ашканага чакырып, аны сыйлап, ошол убактан кийин атасы менен жакын мамиледе болуп, бирок бул күндөрдөн 6 ай өткөндөн кийин атасы дагы көз жумат. Биз тасманын буга чейинки көрүнүштөрүндө каарманыбыз кичинекей кезинен ырчы Сильвия Вартанды жакшы көргөндүгүн билет элек. Арадан канча жылдар өтүп, Рональд мыкты юристке айланып, эл көзүнө көрүнүп, Сильвия Вартан менен түздөн-түз иштешип, анын жактоочусу болуп калат. Бирок каарманыбыз ушул убактарда апасы менен мамилеси бузула баштады. Анткени апасы ырчы Сильвияга Рональд аны кичинекей кезинен жакшы көргөндүгүн айтып берейин десе, каарманыбыз бул нерсеге каршы болуп, апасына ар тараптан тоскоолдук кыла берет. Мама, уходи. Ошондой учурлардын айынан каарманыбыз апасы менен көп убакытка сүйлөшпөй калып, бир күнү апасы ооруканага түшүп калгандыгын билип, дароо эле шашылып барды. Бул убакта Эстер алынан тайып бир топко эле карып калган болчу. Ал буга чейин баласы Роландты көтөрүп караса, эми баласынын кезеги келип, ал апасын карап, бирок бул күндөрдөн көп өтпөй эле апасы бул дүйнө менен кош айтышат. После смерти этой хрупкой женщины я впервые в жизни остался один. Апасы каза болгондон кийин каарманыбыз жан дүйнөсү канчалык бош калгандыгын түшүнүп, бул жолу Сильвияга өзү жолугуп, ага апасы жазган катты берет. Каттын ичинде каарманыбыздын башынан өткөн окуялар, Сильвиянын ырлары, анын бутуна туруп кетүүсүнө канчалык жардам бергендиги тууралуу маалыматтар жазылган эле. Мындан соң Роналд апасынын мүрзөсүнө барып, аны жакшы көргөндүгүн айтып, тасмадагы аягына чыгат. Один британец сказал, что поскольку Бог не может быть повсюду сам, он создал матерей.
Достор, кээ бир учурда кадимкидей эле жашообузда сыйкырлар болуп жаткандыгын сезбей эле жашай беребиз. Балким бизге берилип жаткан берекенин бардыгы бизге көргөзбөй дуа кылып жаткан апабыздын себебине болуп жаткандыр. Ошондуктан достор, аларды көзү барында сыйлап, көзү өтүп кеткен болсо бейиштик болсун деп дуа кылалы. Эми достор, кийинки тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлө ата энебиз менен ар дайым амандыкта бололу.